студиябыздын көркүн ачкан сонуна таланттуу мырзалар болду. Ал эми дагы да болсо бизде таланттуу айым бийкечтер дагы келген чагы. Анда эмесе бардыңыздарды мына ушул төрүбүздөн орун алган таңкы меймандарыбыз менен биргеликте келиңиздер. Маек курабыз, эгерде суроолоруңуздар болсо чогуу биргеликте беребиз. Алардын азыркы учурда жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Деги койчу баякы бүтпөгөн баарлашууну баштайбыз дейин. Бардыңыздар анда биз менен бирге болуңуздар. Мен тааныштырып өтөйүн. Жеке ырчы, таланттуу айым, анан дагы сулуу айым, өтө жөнөкөй айым, назик айым Жаңылай Кубатбекова жана ошондой эле жаш талант Тургунбекова Дилназ бизде мейманда. Кандайсыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кутмандуу таңыңыздар менен. Сиздин да кутмандуу таңыңыздар келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ой, рахмат. Бирге болсун жаңы жыл. Жаңы жыл мына ушундай жакшы максаттарды жүзүбүздө жылмаюуну алып келсин дейли. Анан ошо жаңы жыл менен катар эле айрыкча мына ошол иштеген адамдарда дейминби, же ошол шоу бизнестин ашканасында жүргөн адамдарда дейминби, артты кылчайып канча ыр жаздым, канча клип тарттым, же чыгармачылыгымда эмне болду деген бир суроо жаралат экен. Бул суроо сизде деле жаралса керек. Чыгармачылык жакта көп эле ырлар жазып атам, Кудай буйруса. 2021 баягы жетишкен жокмун клип тартканга, бирок ырларды жаздым. Кудай буйруса 2022-жылы баягы иштейин деген эменен турам. Кудай буйруса жалгыз чыкпайм. 22 келе калса эле иштейин деп атасыз. Ооба, Кудай буйруса кирип келсе эле иштейм. Кудай буйруса ошо өзүм жалгыз эмес, кызым менен кошо иштейм. Кызым экөөбүз дагы дуэт жаздырайлык деген пландарыбыз бар. Буга чейин өзүм жалгыз көрүп жүрсөңүздөр, эми Кудай буйруса кызым экөөбүздөрдү көрөсүздөр. Азыр сизди экрандан карап турушат да көрүүчүлөрүбүз. Анан ушундай таланттуу, ушундай сулуу, ушундай чырайлуу бийкечтин кызы бар экен деп ойлошту окшойт. Ооба, чын эле өзүнүн кызы. Анан жанына алып, чогуу чыгармачылыкта аттаналык деп турган чак экен. Ошондуктан чогуу биргеликте келишкен. Мынакей Дилназ, азыркы учурда канча жаштасың? Мен азыркы учурда 14 жаштамын. Анан бул чыгармачылыкка апаң эле жүрү, ырдайбыз чогуу менин жанымда жүр деди, же өзүң эле кызыктыңбы? Жок, андай деле эмес. Бул чыгармачылыкка мен дагы өзүм жакшы көрчүм. Телевизордон көргөн сайын ушундай мен дагы ушундай каналга чыгсам экенмин, ушундай клиптерди тартсам экенмин деген ойлор болчу. Жана ушундай эле мага менин алдыма туруп ээрчиткен бул менин апам. Эң сонун. Анан эң эле алгач кандай ырды ырдадың? Кандай эмоциялар болду? Кандай экен бул жаат? Бул деген мен жаңы чыгып келатканда бул биринчи эле ата эне жөнүндө ырдадым. Анткени азыркы учурда көп эле ата эне жөнүндө жаздырып баштадым. Эми 2022-жылы жакшы мамам экөөбүз дуэттерди чыгарабыз. Жакшы чыгармачылар. Эми эң биринчи ырдашы бул кайненем менен кайнатамдын жакшылыгында ырдаган, кайнатамдын 60 жашында. Ошондо баягы чоң атасынын, чоң атасынын өзүнүн каалоосу болду. Мен өзүм ырдайм. Буга чейин бул бийге кызыгып жүрчү өзүчү. Анан кийин негедир мен бийге кызыгып жүрүп, анан кийин ырга өтүп кетти окшойт, менде болчу. Анан ырдайм деп чыкты, анан мейли деп мен колдодум, баягы ырдайм деген баланы шагын сындырбайын деп макул деп ырдадым. Анан Кудай буйруса ошол эле эми элдин алдына чыгып, баягы өзүнүн өнөрүн көрсөтүп келатат. Маган окшоп деп калдыңыз, сиз дагы биринчи алгач бийге кызыккан окшойсуз анда. Мен эң биринчи баягы бийлеп жүргөм. Эксклюзив деген жаңы группа ачылган, ошондо мен бийлеп жүрүп, ырчылардын артында бийлеп жүрүп, анан кийин баягы кызым жаралды да. Кызым жаралып, анан мен да ырдасам деген кыялым болуп, анан ырдап чыктым да. Анан негизи ошол чыгармачылык апаларбы, аталарбы өзүнүн уул кыздарын эмнегедир өзүнүн тармагына, чыгармачылыгына көбүнесе алып келгиси келбейт. Бул тармак оор, анан кыз кишиге болбойт депчи. Сизде андай ой болгон жокпу? Жок, албетте оор. Бул сахнанын арты баягы биз элдин алдына чыкканда оңой көрүнүшү мүмкүн, бирок сахнанын арты эң негизи оор да. Баягы суука урунасың, катуу сөз айтышы мүмкүн. Ар кандай болот сахнанын артта, бирок
башында против деле болгон жок, мен кызым ырдайм деп атса, каалоосун аткарганга туура келди. Жалгыз кызым болуп атса. Анан Дилназ канчанчы класстасың азыр? Мен азыркы учурда 8-класста окуймун. Анан кайсы сабактарга көбүнесе кызыгасың, жакшы көрөсүң? Мен көбүнчө физика сабагына кызыгам. Анткени физика бул биздин дене жашообузга керектүү нерселер бар ал жакта. Жана ошондой эле ал физика бул биздин жашообузга керек, урчтуу жана кандай жашообузга керектүү бир бөлүгү. Биз физика десе эле биз таптакыр башка элементтерди ойлонобуз, бирок биздин басып атканыбыз, биздин туруп атканыбыз, биздин мына ошол кыймыл аракетибиз баардыгы физикалык бир кубулуштар менен жүрөт экен, аны биз өзүбүз деле сезбейт экенбиз, Анан бул чыгармачылык аралашкандан кийин сабактар кичине солгундап калган жокпу? Азыркы учурда жакшы элеби? Ооба. Мына ошол четверг, ошол чейректе канча алдың? Азырынча көп деле балдар чыга элек, кичинеден чыгып баштады акырындап. Мектепке таанып элексиңби? Ырчы деп. Азыр мектепте баары деле билет. Билет, Ошол ырдаганыңдын аркасы менен мугалим, эже агайларың баа коюп атышабы? Ооба. Эң сонунанда кайсыл ошол эже агайларыңа азыр салам жолдойт элең? Же классташтарыңа мүмкүн, досторуң, курбуларың бар да? Мени көрүп жаткан классташтарыма салам барыңыздарга. Жана ошондой эле мен класс жетекчиме салам жолдойм. Класс жетекчиңин аты жөнү? Тахмина Бейшенгазиевна. Тахмина эжекебиз, караңызчы кандай сонун Дилназ. Өзү таланттуу, тартиптүү, билимдүү, акылдуу, көп ойлонот, баардык тармактан сонун кыз. Сизге да бул тапшырабыз деп айтып коеюн, Анан жаңылай айым, кайрадан ошо чыгармачылыкка кайрылсак, чыгармачылыктын түмөн түйшүгү абдан эле көп, чындыгында. Айым катары баягы чыгармачылыкта кайсы тармагында жүрбөсүн, айымга чындыгын эле оор. Аны үй бүлөнү алып кетиш керек, анан кайра барып чыгармачылык тутунмай, оокат тутунмай дей койчу. Бирок ошентсе дагы сиз акырындан жүрүп отуруп бели ашып атат окшойсуз. Кудай буйруса, баягы кыйын да эки жактын алып кетиш. Бирок колумдан келишинче аракет кылып атам десем болот. Анан шоу-бизнесте азыр баардыгыбызга эле маалым болгондой ырчылар көп, ырлар көп. Алардын арасынан сурулуп чыгышың керек, өзүңдү көрсөтө алышың керек, өзүңдүн ырларың менен болобу, өзүңдүн келбетиң менен болобу деги койчу, деги эле кыргыздын көзүнө, жүрөгүнө барышың керек. Анан систематип сурулуп, ушинтип чыгып, кыргыз журтчулугуна көрүнөйүн деген кандай максаттарыңыз бар? Мен андай деле багы эме кылбайт экенмин, мындай жалкооракмынбы или мындай кандай десем, иштеш керекмин или монтип элдин алдына чыгыш керекмин деп көп деле мындай план кое бербейм. Болгон өз максатымды койгонго аракет кылып атам. Анан аябай эле мындай тытынып кыла берген деле мен үчүн билбейм да. Акырындык менен эле чыккан жакшы окшойт деп ойлойм. Мисалы, сиз канча жылдан бери ушу чыгармачылыктын эле казанында кайнап келе жатасыз да. Албай атасың да. Ооба, ал эми мына кече эле чыккан ырчыларыбыз дүңгөт эле чыга калышты, таанылып калышты дегеним го. Бул себеби бар, мен мындай айтып атпаймынбы? Азырынча көп деле баягы чыккым деле келген жок, чындыгында. Бул менин каалоом. Бирок мындай токтотуп да салган жокмун, өтө да чыгып кеткен жок, мен баягы ортодо жүрөм да. Бунун мен себеби бар, мындай өтө деле таанылгым келген жок чындыгында. Өтө деле баягы чыкпай калгым келген жок. Ортодо эле мындай жүргүм келип атат. Элдин астында да эмес, артында эмес, ортодо жүргүм келип атат. Эмне үчүн деп чыккыңыз келбей эле? Чыгармачылык инсандын баардыгы чыгып, көрүнүктүү болуп, ушинтиси келет го. Эми Кудай буйруса, может 2022 чыгып калаптырбыз. Мен буга продюсерим жок. Өзүм жалгыз иштеп аткан учурум азыркы учурда. Мүмкүн мен баягы жетишпейм. Кудай буйруса, кызым чоңойду. Кудай буйруса, эми чыгам го. Азыркы ошол ырчылардын көпчүлүгү өзүнүн таланты менен
курсагын тойгузуп капчыгын кампайтып келишүүдө. Ал эми сиз ушинтип чыкпасаңыз, ортодо гана жүрсөңүз дагы каражат башка жактан дагы келеби? Же үй бүлөдө башка бакы ишкерликтер барбы дегендей? Ооба, үйдөн да багы эми тойлорго чыгып турам. Тойлордон деле каражат табам. Үйдөн дагы багы заказ алып, кийим тигип дегенде мындай бир эле эме менен чектелбей, мен баягы ар тармактан мындай өзүмдү изденүүгө аракет кылам. Бир нерсе кылып бар, Кудай буйрса, кирешем бар. Анда сизди дагы бир тармагыңызды ачат экенбиз да жакында. Жаңылай Кубатбекова дизайнер депчи мүмкүн. Кудай буйрса, ошол жагын дагы аракет кылып атам. Азыркы учурда кийимдерди тигип атасыз? Ооба, өзүмө көйнөк тигиптим, көйнөк тигип атам. Артист көйнөктөр тигип атасыз. Ал эми дагы буйрутмалар түшүп атабы, келип атабы? Ооба, түшүп атат ошодон бошой эле атам да. Анда көп нерсе ишкерликке ыктап бараткан турбайсызбы? Эң сонун бул болсо баягы айымдардын дагы бир талантынын ачылышы. Кыргыз айымдары кайсы жерде болбосун сөзсүз түрдө ийне жип алганды билип, анан баягы апаларыбыз айтып коючу эмес беле, жамаганды билишиң керек депчи. Ошол кыргыз айымдарына гана таандык болуш керек бул нерсе. Анан 22-жылы үстүртөдөн айта кеттиңиз, бул Кудайым буйрса клип тартам, дагы да болсо чыгармачылыгымды өркүндөтөм депчи. Ал эми мындай пландар бар, мына ушул айда же ушул убакыттын ичинде ушул клипти тартам, же ушул ырга тартам, же ушул сценарийди тартам деген бир так. Ошо пландарды койсом элечи, эмнеге аткарылбай калат да. Баягы план койбой эле ошо иштеш керек экен деп ойлоп койдум. Багы сөз менен айтпай ошол нерсени далилдеш керек экен да, мындай иш мененчи. Меники айтылып калат, мынчанчы жылы клип тартам, мынчанчы жылы ыр жазам деп ошол бойдон калып калат да. Кудай буйрса 2022-жылы мындай жакшы пландарым бар да, Кудай буйрса. Андай эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, сүйөрмандарыбыз, биздин бул жакта турган сулуу бийкеч менен айымды 2022-жылы жаңы көз караштар менен чыккан чыгармаларын биз күтөбүз анда. Анан клиптерди деп айтты, клиптерди дагы чогуу биргеликте күтөбүз. Анда бизди теле көрүүчүлөр карап турат. Жанатан бери айтып калдык, чыгармачылык, шоу бизнес, ыр депчи. Таңерте уруксат болсо, мүмкүнчүлүк болсо, бир жагымдуу музыка сиздин аткарууңузда уксак болобу? Макул. Элдер суранып атса деле. Элдин арасында мен да бармын. Элдик ырлардан ырдап берейин, сонун болот анда. Таңкестиби, Жаңылай Кубатбекова. Сүйгөнүм сизди ойлоном, минут сайын толгоном, качан боз ой келет деп ай, таттуу уйкумдан ойгоном. Каратка салган кол жидер, кадырлабай жаным кат жибер. Алгатыңда не пайдай, кадырке жай болсоң өзүң кел, кадырке жай болсоң өзүң кел деген чыгарма болду. Жаңы жылда өзүң кел дейт. Сонун чыгарма болду. Анан сиз айтып калдыңыз, башында ошол бийден кызыгуум ырчылыкка өтүп кетти депчи. Атайын музыкалык билим же болбосо вокалдан сабак дегендей ушул тармакта окудуңузбу? Албетте вокалдан сабак алып жүрдүм. Баягы башынан башталганда Улук Мырза Болотовдон сабак алып жүрдүм. Андан кийин Назира Токонова деген таланттуу эжебизден да сабак алып жүрдүм. Мен устатым десем жаңылышпайм. Азыр кичине ошо 2021 баягы пауза болуп калды да мендечи. Чыгармачылыкта кээде кризис болот го ошондой, Токтоп калдым окшойт. Эми Кудай буйрса дагы улантам бардыгын. Бирок музыкалык билимим жок.
Анан өзүңүздүн репертуарыңыздычы азыр элдик ырдырдадыңыз, өзүңүз репертуарыңызда канча ыр бар, мүмкүн кайсы тармакка көбүрөөк ыктап, өзүңүз мисалы назик, абдан жөнөкөй жүрөсүз го. Анан ошол адамдын жүргөн турган турпатынан дагы анын ырына, музыкасына көбүнесе мындай ыктайт деп айтылат да. А сиздин репертуарыңызчы кандай ырларды басым жасайт ырларга? Меники көп эле баягы кандай десем, сүйүү жаатында. Көп эле баягы бактылуулукту багымтаптым, жанагындай мактанчак жигиттерге мага ошондой өзүмө жакпай турган адамдар, мисалы мактанчак жигиттер жакпайт. Мисалы ар бир адам өзүнүн багын табыш керек, бактылуу болуш керек деп ошондой ырларды жаратам. Бардыгы лирика, адамдардын жүрөгүндөгү сезимдер. Ким тандап берет? Өзүңүз эле тандасаңыз керек. Ооба, өзүм эле тандайм. Төмөндө айттыңыз, мен азыр продюсерим деле жок депчи. Азыркы ырчылар көбүнесе продюсер, андан тышкары менеджер, жардамчы, ошонун аркасы менен кичине иштерин жеңилдетип, андан ары чыгармачылыгын өркүндөткөнгө аракет кылат экен. Сиз эмнеге ушунча жылдан бери продюсер жөнүндө ойлонгон жоксузбу? Же менеджер жөнүндө жок дегенде? Сунуш түшкөн, мен башында ырдап жүргөндө негизи эле сунуш түшкөн. Иштешейлик деп, бирок мен негетир өзүм айтып атпаймынбы, жалкоомун депчи. Алар менен иштешкенде кичине алар айтканды кылыш керек болуп калат да. Мисалы, бул жакка бас десе, уже барыш керек, той болсо тойго барыш керек. Мен деген жалгыз иштесем, өзүм калаганымда, кааласам тойго чыгам, кааласам пауза кылам деп коесузбу? Өзүм каалоом менен да. Мен жакшы көрөм, өзүмдү каалаган нерсемди кылгым келет да, мындай өтө эле мындай кыйнагым келбейт, өзүмдү аяйын да. Мисалы, Жаңылай Кубатбекова 10 жылдан кийин, жок дегенде 5 жыл деле алалычы, 5 жылдан кийин кайсы орундукта көрсөк болот? Же ишкерлик орундабычы? 5 жыл, 10 жылдан кийин мүмкүн мен кайнене болуп калышым мүмкүн. Кудай буйруса, билбейсиз да. Мош ырчы өнүккөндө кандай десем, элдин көзүнө алынган ырчы болуп калышым мүмкүн. Же бизнес леди болуп, ишкер айым болуп калышыңыз? Айта албайм мен, Кудай буйруган. Мындай максатыңызчы, мындай кыялыңыз мүмкүн. Ушуну кылсам болот эле, жок дегенде. Мош бизнес жагына кетип калат. Ооп кетишиңиз мүмкүн. Анда сизди төмөндө айткан чындыгында эле ишкерликтин дагы бир ашканасына кирип, ошол жерди көрөт окшойбуз, Анан Дилназ, сен өзүңчү келечекте ким болууну каалайсың? Мен келечекте чоңойгондо доктор болгум келет. Эмне үчүн бул кесиптин ээси болгуң келет? Анткени бул кыргыз элимди сактоо, кыргыз элимдин ден соолугун чыңдоо. Кайсы тармактагы доктор болгуң келет? Докторлар түрү көп го. Мисалы, тиш доктор, анан кичинекей балдардын доктору. Кичинекей балдардын доктору болгум келет. Эң сонун. Анда чыгармачылык ийгиликтерди каалайлык. Кудайым буйруса сиздерден жаңы дуэтти дагы күтөлүк. Анан ага чейин биз Жаңылай Кубатбековдон да сурап калдык. Өзүңүздүн репертуарыңыздагы ырлардын бир саппашын, алардын мазмун маанисинчи, ошол өзүңүздүн репертуарыңыздагы бир чыгарманы соңку биздин сурообуз болсун, соңку сурам жоолап сизден дагы да болсо өтүнөлүк. Хорошо. Көйрөн жигит деген ырымды тап берейин, Көйрөн жигит. Канакей? Бир жигит жолум тороду басырбай, сүйүүсүн арнап мага сөз айтырбай, дос кызым айтты досумдун жоругун, анында жүрүптүр эшигин какылай, көйрөңдүгүн көңдөйлүгүн эми байкадым, жаныма келсең кылчайып карабайм, сүйкүмдүү сөзүңдү сүйүү деп санабайм, алдымдан чыксаң адашып жолумдан, алдагың келип кармаба колумдан.
Жөндөн жөн эле алдаңыздар келип кармабаңыздар колдон, урматтуу көйрөң жигиттерге арналган сонун чыгарма жаңы Кубатбекованын аткарысында болдум. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылда Кудайым бизге ийгиликтерди, жемиштерди алып келсин. Сизге эркин микрофон суналык, куттуктап өтсөңүз болот. Ошол келе жаткан жаңы жылыңыздар менен сиздердин да ошентип бизди эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Кыргыз элим келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жыл баарыбызга жакшы жылдардан болсун. 2022 жыл. Эмнени ойлоп, эмне максат кылсаңыздар, ошо максаттарыңыздарга жетиңиздер. Айтканыңыз келсин. Биз дагы мына ошол сиздин айткан каалоо тилектериңизге кошулабыз. Бизде жеке ырчым, таланттуу айым, көп кырдуу таланттуу азыркы учурда Жаңылай Кубатбекова кызы менен жаңыдан ошо чыгармачылыктын бир тепкичин аттайын деп турган Дилназ Тургунбекова болдум. Таң КСТВ адаттагыдай эле көрсөтүүсүн андан ары улантып, жагымдуу бир музыкалык пауза кылалык деп турган чагыбыз. Кайрадан ушул студиядан көрүшөбүз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар,